Assalamu alaikum. Bizge чалды жаш топоздон малын сатабыз. Келип алсаңыздар болот деп. Андан кийин мынакей сүрөттөрдү жөнөттү. Биз сүйүнүп заказ бердик. Анан бизге мындай эттер келди. Биринчи жолу топоздон этин заказ кылгандыктан, буйрутма бергендиктен биз сүрөттөгүдөй эти көп деп ойлодук. Анан мындактан майлары да бар экен. Көрсө майлуу топоздон эт экен. Эткелери менен биз аны эттин өзүнчө бөлүп, майын өзүнчө бөлүп алдык дагы. Эттин бардыгын мантыга ылайыктап, күнүмдүк жасалуучу тамакка ылайыктап баарын туурап чыктык. Билбейм башкалар кандай, бирок биз көп жылдан бери, бир 10-15 жылдан бери эттерди ушинтип туурап, ылайыктап холодильникке салып алабыз бардыгын. Бир тамактык кылып бөлүп, себеби тамак жасарда кыйналбай, ошол өзүңө керектүү өлчөмдөгү этти алып эле тоңдургучтан ошону эле ала аласың да, калганы тоңдургучта тура берет. Мына ошол себептен ушул ыкманы биз көп жылдан бери колдонуп келебиз. Мен эттерди майдалап туурап атсам, ал эми адина эттерди майынан ажыратып берип атты. Мына эттерибизди ушинтип туурап алабыз. Мына ушундай көлөмдө кылып туурайбыз. Өтө майда эмес, өтө чоң эмес. Анан мантыныкын өзүнчө кылабыз, самсылардыкын. Мына бир тамактык кылып бөлөбүз ушундай кылып. Биздин үйдө 3 киши жашагандыктан бул адамдын бир күндүк дозасына туура келет деп атайын ушундай кылып бөлдүк. Ал эми сөөктөрүн этинен шылап алдык, бирок кичине да болсо сөөктөрү калды. Буларды кайнатма шорпо кылганда салып туруп, ушинтип кайнатма шорпо кылып бышырабыз. Мына манты оромонукунда өзүнчө даярдап туурадык. Майлуураак болот ал жактыкы. Ал эми күнүмдүк тамакка биз май жебегендиктен ал жакка май кошпойбуз. Болуп калган майды туураганга жетишпей калгандыктан буларды пакетке салып атабыз. Тоңдуруп коебуз. Керек учурда баардыгын алып чыгып, эзип, анан туурап алабыз. Бул жакта оромо, мантыга колдонобуз.